Бишкек шаарынын Борбордук автобекетине Россиянын Сибирь аймагынын ири шаарлары болгон Красноярскийге кете турган жүргүнчүлөр алдын ала эле чогулуп күтүп отурушат. Арасында жөн гана мекенине келип, урук туугандары менен учурашып, кайра кетип жаткандары жана ошондой эле жаңыдан Россия мамлекетин көздөй сапар тарткандар да бар. Красноярск Бишкек багыты боюнча Красноярскийге кетип жатабыз. Мен балдарым ошол жакта мигрант болуп эмгектенишет. Каникул мезгили болгондуктан мен эс алуу үчүн ошо балдарыма кетип жатам. Ар жылы ушинтип автобус менен барып, балдарыман кабар алып ошол жактан эс алып келебиз. Мындан 2-3 жыл мурун дал ушул Красноярский шаарына аптанын белгилүү гана күндөрү автобус жөнөтчү. Азыр болсо күндө кетет. Айрым учурда кошумча автобустар да жөнөтүлөт. Улакын алкуу жазгандай, Койнегенен Россияга эмне максаттар менен сапар тартышууда. Чын-чынына келгенде Красноярский өңдүү миңдеген чакырым аралыкта жайгашкан шаарга самолет деле каттайт. Бирок гендирди кескен каражат дегенде билеттин баасы кийинки учурда асмандап кетти. Ошондуктан эч кандай шартына карабай эле ар түрдүү автобустар менен каттоого аргасыз болушат. Самолетко билет кымбат болгондуктан биз ушул автобус менен барганга мажбур болобуз. Эми азыр бул 50 орундуу экен бул автобус. Автобус менен баратабыз, ушул азыр чек арада турабыз. Самолеттун билети 12.800 экен. Мен алган айлыгым 10.000. Анан ушул экономдоп ушул автобуска чыктык. Автобус 3.500 алдым билетти. Красноярск Россияга кетип атабыз, жолдо турабыз. Кыйынчылыктар болуп атат. Жолдон өтө албайбыз. Условиябыз начар, туалет жок, ысык. Границалар кармап атат жолдо. Мынтип кыйналып өтө албай отурабыз. Автобустун орундуктарында 3 суткага жакын убакыт жүрүү оңой эмес. Антип кыйналгандан дагы эки мамлекеттин чек арасынан өтүү дагы өзгөчө көйгөйлүү чоң машакатка айланат. Кээде ар кандай себептерден улам чек арадан өтө албай мекенин көздөй кайра тарткандар дагы кездешет. Автобуста бирден старший кошобуз, элди көзөмөлдөп, кандай жерге токтош керек, кандай жерге тамактандырыш керек, кандай таможня өтүш керек, кандай таможня барганда проблема болуп калат. Кээ бирки пассажирлер жанагы российский междусудебный картаны толтура албай калышат. Ошо жактан жардам беребиз. Калып калган учур болот, потому что эмне үчүн калып калат? Черный списоктон калып калышат. Бул жактан барган пассажир калып калса, ал жактан чыккан автобус ошо пассажирди бесплатно алып келе алат. Жолдо кетип бара жаткандагы дагы бир чоң көйгөйдү айтпай кетпесек болбойт. Эки мамлекеттин чек арасынын ортосунда жайгашкан бейтарап аймакта өтүү кезегин күткөндөр кээде 6 сааттан 12 саатка чейин кармалып калышат. Ошондуктан мекендештер бул маселени өкмөт эмне үчүн чече албайт деп нааразы болушат. Бул маселени Шанхай кызматташтык уюму гана чечүү мүмкүнчүлүгү бар. Мен Россиянын чек аранын ортосунда турабыз. Ушу условия жок, көптөн бери каттайбыз. Кээде ушу 10 саат, 15 саат туруп калабыз. Условия жок, туалет аш эмелеге жаш балдардын ичи өтүп эме кылат. Ошо барганга условия жок. Ошентип, акыркы Казакстандын эки тараптуу чек арасынан өтүп, Россиянын аймагына киргенде жүргүнчүлөр эс ала түшүшөт. Буга чейин тиешелүү органдарда коомдук ишмерлер да бөлөк мамлекеттерге жөнөгөндө бардыгы өзгөчө документтер так болуусу керектигин талап кылынаарын, ар бир жөнөп жаткан жаран так билиши керектигин какшап айтып келишет. Значит, в каждом автобусе у нас есть вот такие образцы заполнения российских миграционных карток. На это очень сейчас сильно обращают внимание, это при пересечении границы Российской Федерации. Бара жаткан мамлекет жөнүндө кеңири маалымат алып, тилин мыктылап үйрөнүп, өзгөчө иштей турган кызматтын ийине жибине чейин тактап алуусу зарыл. Болбосо, билинип билинбеген далай орчундуу маселелер жаралып, мигрант акча тапмак турсун азабын тартат. Бирок, акыры мигрант өзү көздөгөн шаарга жетти. Андан аркы тагдыры өз колунда.